Окуя өткөн жылы Араван районунун Юсупов айыл өкмөтүндө болгон. Анда өспүрүм өзүнөн 3 жашка улуу айылдаш баладан боюна бүтүп калган. Бул нерсени жашыруу максатында эки жактын ата-энелери ичара сүйлөшүп нике кыйдырышкан. 16 жашында келин болгон Селки райондогу номер 3 Алишер Навай атындагы орто мектептин 9 классында окуп жаткан. Бирок бул боюнча мектеп жетекчилиги маалымат берүүдөн баш тартты. Я просто тоже не могу вам ничего сказать, потому что вы сами знаете, да, есть субординация, есть директор. Кыз төрөгөндөн соң райондук сот 4 жаранга кылмыш ишин козгогон. Бирок тергөө иштеринде келиндин кайненеси молдого аны 18 толгон деп жалган маалымат бергени аныкталган. Буга байланыштуу нике кыйган дин өкүлү жоопкерчиликтен четтетилген. Ал эми өспүрүм кыздын тайынеси жана кайненеси шарттуу түрдө сот жообуна тартылган. Жабырлануучунун тайынесин Кылмыш жаза кодексинин 155-беренесин менен күнөөлүү деп таап, ал боюнча 3 жылга эркиндигинен ажыратып, жазасын аялдар колониясында өтөсүн көрсөтүлгөн. Ушул кодекстин 63-статьясынын негизинде белгиленген жаза шарттуу деп эсептелинип, ага 1 жыл сынак менен өтүлгөн. Бүгүнкү күндө кайненесине дагы Араван райондук сот тарабынан ушул беренелер боюнча жаза белгиленип, 4 жылга эркиндигинен ажыратып, жазасы аялдар колониясында өтөсү көрсөтүлгөн. Жаза шарттуу деп эсептелинип, ага 2 жыл сынак менен белгиленген. Өткөн жылы Араван районунда жашы жетпегендердин никеге туруусу боюнча 5 учур катталган. Мындан улам аймактагы 33 мектепте түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ар бир мектептерде, ар бир немеде, сельский сходтарда бар бул маселени коюп атабыз. Коюп бар элге жеткизип, именно мамлекетте чыккан мыйзамдарын түшүндүрүп айтып атабыз, что ким ошол нерседе күнөөкөр болсо, ошо мамлекет алдында, мыйзам алдында жооп берет. Оны түшүндүрүп бардыгын жеткирип айтып атабыз. Именно бул маселелер көбүрөөк биз ата-эне менен иштеп атабыз. Балдардын укугун коргоо боюнча аталган райондун адиси буга жаштардын мыйзамды билбегендиги себеп болууда дейт. Ага адистердин жетишпестигинен жогорудагыдай окуялар катталып жаткандыгын жөө келтирет. Ошо кыздарды эрте күйөөгө берүү себептери үйрөнүлгөндө көп жайларда ошо жаштардын ошо мыйзамды билбегендиги, мыйзамды энди тоготпогондугу деп айта албайм, потому что алар жаш муунда маалыматы жок. Ошо мыйзам иштеп кетсе мен бу камалып кетем го деген ошо балада ой жок. Ата-энеде ошондой ой жок. Ошо мыйзамды билбегендиктен ошондой шагларга барып калып атат. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 18 жашка чейин турмуш кургандардын саны жалпы никеге тургандардын 13%-ын түзөт. Бул жыл сайын 7000дей кыз өспүрүм курагында турмуш босогосун аттаганын көрсөткүчү. Мээрим Осмоналы кызы, Асар Гуламеденов, Нур Ньюс.